Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов Түп районундагы жүргүзүлүп жаткан бир катар иштер менен жерине барып таанышып чыкты. Иштердин жүрүшү тууралуу Түп районунун акими Каныбек Адиев айтып берип атты. Биздин Түп районунда бардыгы болуп 50 гектар аянтыбыз бар. Анын 21 000 гектарга ушул суулуу жер, калганы кайрак болуп эсептелинет. Мына биз өткөн жылы 624 тонна өзүбүз баягы кредитке алып туруп, Россиядан, Казакстандан келген өрөөнөлөрүн алып дыйкандарга күзгү жазгы кылып септиргенбиз. Арпанын Макула деген үйрөнүн 28 гектар жерге айдашкан. Андан сырткары 1 гектар жерге картошканын элита сортунун үйрөнүн 110 сомдон алып себишкен жана жүгөрү да айдалган. Былтыркы жазгы айдоо себебинде биз Россиядан келген Дарья үйрөнүн алганбыз, буудайдын 46 сомдон алып 33 гектарга сепкенбиз. Биз мурунку үйрөндөрүбүздү сатып, үстүнө акча кошуп, Россиядан келген үйрөнү сепкенбиз. Мынакей өзүңөр көрүп атасыңар. Өткөн жылдарга салыштырмалуу быйыл түшүмдүүлүк бир топ жогору болуп, аларды оруп жыйноодо техникалар область, район, айылдарда кезеги менен чабууда. Техника боюнча 117 комбайн болсо биздин районда, бирок алы карап чыгып бир жакшы иштегени бир 90га жакын болуп атат. Түшүмдүүлүктүн эң биринчи себеби болуп суу болуп келет. Ушул талааларды суу менен камсыз кылып келген БСРдин жалпы аянты 24 000 чарчы метрди түзөт. Ал мурун Талды суу айыл өкмөтүнө караштуу болгон. Азыр суу чарба башкармалыгынын карамагына өткөн. Ал жерде капиталдык оңдоо түздөө иштери жүргүзүлүп жатат. Суу 2 айыл өкмөтүнө камсыз кылат. Талды суу, Түп айыл аймагынан Бирлик айылына 400 гектар, Кудай буйрса. Талды суу айыл өкмөтүнө 350 гектар. Айыл тургундары 280 үй бүлө үлүш жерлерин бириктирип, кооператив түзүп алышкан. Бул демилгени президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов дагы жактырып, үлүш жерлерди бириктирип иш алып барса, суу талашы болбойт дагы, жана жердин сапаты да жакшы болот деди өз сөзүндө. Чолпон Мырзалиева, телерадио компания «Волна Ысык Куля». Кыргыз эли кылымдар бою жан дүйнөсүндө сактап, турмушуна бекемдеп келген улуттук нарк күндөлүк турмушубуздан аз-аздап сүрүлүп кетип бара жаткандай. Дал ушул нарктуу коомду куруу максатында Балыкчы шаарында руханий иш-чара болуп өттү. Алгач мектепке меймандар тосуп алууда мектебибизде биздин мектептин сүйүктүү мугалими, ардагер мугалими Асангүл Абдуулова атындагы бөлмөдө тосуп алдык. Бул бөлмөдө Асангүл эженин эмгектери, өзүнүн кол эмгектери, өзүнүн үй бүлөсү, драмалары чагылдырып көрсөтүлгөн. Мыйзамдар менен бирге катарлаш кыргыз элинин өзү иштеп чыккан нарк системасы бар. Башкача айтканда жазылбаган каада салт улуттук нарк кылымдар бою мезгилдин сынынан өтүп келген. Бир кубанычтуу нерсе ошо жаштарыбыздагы азыркы жана окуучу балдарыбыздын тил боюнча, мекениз боюнча, каада салт, үрп адатыбыз боюнча чыгарган чыгармаларын окуп берип ататырларын аябай сыймыктанып сүйүнөбүз. Биздин келечегибиз бар экен, Кудай буйрса дагы арты чогуу эмес экен дегендей. Мамлекеттик тил күнү жана уюткулуу элдин улуу инсаны Залкар жазуучу Түгөлбай Садыкбековдун 110 жылдыгына карата чыгармачыл атуулардын ортосунда кароо сынагы уюштурулган. Бул кароо сынакка шаарыбыздын бардык жалпы билим берүү мектебинин окуучулары катышышты. Көп сурайт, кыргыздарда эмне байлыгыңар бар деп. Биз болсо байлыгыбыз бир жакшы акыл укканда, башка мамлекеттер байлыгы алтында болсо, биздин байлыгыбыз болсо тоолордо, байлыгыбыз болсо ырларда, акындарда, баатырларда. Жомарт Бөкүнбаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин жыйындар залында нарктуулукту даңазалаган чыгармалар окулуп, театрлаштырылган оюн зоок көрсөтүлдү. Алгач Баткен согушунун ардагери Солтубек Өмүрзаков кароо сынакты ачып, ал жаш муундун өкүлдөрүн ата мекенди сүйүүгө, мекенчилдикке үндөдү. Өмүрзаков Баткен окуясында курман болгон мекендештерине арнап ыр жазган. Бул сынакта жаш айырмачылыгына карабастан бардык каалоочулар өзүнүн автордук чыгармаларын тартуулашты. Сынактын талаптарына ылайык чыгармаларда кыргыз элинин каада салттары, рух дөөлөттөрү, улуттук нарк, ошондой эле ата мекенди сүйүүгө, жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоого, мамлекеттик тилге арналган ыр саптар камтылган. Түгөлбай атабыздын 110 жылдыгына арнап талантыңа таазим деген ырды жазып, ушу поэзия кечесине катышып жатам. Өзүм менен чогуудагы 2 окуучумду алып келдим. Поэзия кечеси абдан кызыктуу өтүп жатат. Мен чыгармамда өлбөстүн романдарыңыз менен өлбөстүн үрөөнүн сээп кеттиңиз деген
ырсаптары бар. Ошол сыңар эле Түгөлбай атабыздын аты өмүр бою жашай берет демекчимин. Кароосунактын жүрүшүндө көз салып турган балыкчы шаарынын имам хатиби Чойбек Ажи Исаконов байыртан кыргыз элинин наркы шариятка шайкеш келгенин белгилеп өттү. Алла Таала бизди кыргыз кылып жаратып койду, баардык улуттарды жаратып койгон. Биздин кыргыз эли илгертеден бери каада, салт, үрп адатыбыз, нарк, насыл деген нерсенин баары ошо шариятыбызга каршы келбеген нерселерди. Бир жеринде да кемчилиги жок. Несилмел бала төрөлгөндөн өлгөнгө чейинкиси кыз узатуусу, үйлөндүрүүсү, баардык нерсенин баары эле улууну урматтоо, кичиге зат кылуу, ата мекенин сүйүү, өз тилин урматтоо, башка диндегилерди да урматтоо, башка тилди да урматтоо, бирок өзүнүн тилин сүйүп урматтоогон сүйлөш, мунун баары айтылган нерсе да. Улуттук наркты көтөрүүнүн максаты жаңы технологиялар менен ааламдашуунун чеңгелине кирип, ошол эле учурда улуттук өзөктү жоготуп албаш үчүн адилеттүүлүккө негизделген нарктык коомдук уруу. Мындан тышкары улуулардын кебинде сакталып унутулбай келген нарктуу түшүнүктөрдү жаш муундардын биле жүрүүсү абзел. Жылыз Байысова, Багдолот Искендеров, Волна Иссык-Куля телерадио компаниясы. Каракол шаарынын Касым Тыныстанов атындагы көчөсүнүн салуу иштери кызуу жүрүп жаткан учуру Дербишев көчөсүнөн баштап Гебзе көчөсүнө чейинки аралыктагы асфальттын 1 жана 2 катмары басылып бүткөн. Азыркы тапта Гебзе көчөсүнөн баштап Күчүков көчөсүнө чейинки аралык жасалууда. Ал эми асфальттын астына төшөлүүчү кум топурактар Караколдун четиндеги карьерден даярдалып ташылып келинет. Биздин материалдарды ушул жерден алабыз да. Ошо бизге керектүү болгон ацефти жана ээленген 0,40 деп коебуз. Ошондой фракциядагы кум чагылды ушул жерден алабыз. Өзүңөр көрүп тургандай азыр даярдоо иштери жүрүп атат бул жерде. Ушу кум шагыл топурактар мына Минтип Элебаев атындагы көчөнүн Токтогул көчөсүнөн Прижвальск көчөсүнө чейинки аралыктарына төгүлүп түздөлүп тапталууда. Анын узундугу 850 метрди түзөт жана туурасы 7 метр болмокчу. Ал эми көз кубанта бүтүп калган Жамансариев көчөсүнүн Карасаевтан Акынбаева көчөсүнө чейинки аралык 800 метрди түзөт. Ал жерге жол белгилери орнотулган жана да тиешелүү чийиндер чийилген. Жакынкы убакта эксплуатацияга берилгени турат. Илгери жука болуп калчу, анан жаган эле оюлуп тешилип калчу. Азыр слойун көрдүк, биринчи слой кетти, анан кийин 2 слой кетет. 10 сантиметрге жакын, стандартка ылайыктуу. Ошо директор жаш бала дейт, ыраазычылык билдиребиз. Абдан жакшы жасап атат, качествосу аябай жакшы. Каракол шаарынын Жол чарба муниципалдык ишканасы 6 километр жолдун асфальтын төшөп бүткөн. Эми калган иштерге аба ырайы жана башка тоскоолдуктар жаралбаса эле бат жыйынтыкталат дешти. Чолпон Мурзалиева, ТРК, Волна Иссык-Куля.